Алдамчылык, коррупция беренелери боюнча эскирүү мөөнөтүн алып салуу каралууда. Өлкө аймагындагы бардык мектептер апта аягына чейин онлайн окутууга өтөрү белгилүү болду. Бишкектеги номер 2 ооруканага бомба коюлганы айтылып, ичиндегилер тышка чыгарылды. Бишкектеги номер 2 ооруканага бомба коюлгандыгы тууралуу маалымат түштү. Учурда бейтаптар менен персоналдык топ эвакуацияланып жатканын Саламаттык сактоо министрлигинин маалымат кызматы тастыктады. Жеринде министр Алымкадыр Бейшеналиев өзү жүрөт, ал өзү бейтаптарды жана оорукананын медициналык кызматкерлерин эвакуациялоону жетектөөдө. Алар ооруканадан анча алыс эмес жерде жайгашкан консерваториянын имаратына эвакуацияланууда деп айтылат маалыматта. Кыргызстандагы мектептердин баары 13-нөн 15 декабрга чейин онлайн окутууга өтөт. Бул боюнча Билим берүү жана Илим министрлигинин тиешелүү буйругу чыкты. Ведомствонун маалыматына караганда, мындай чечим өлкөдөгү суук аба ырайына жана балдардын коопсуздугун эске алуу максатында кабыл алынды. Мындан улам Бишкек, Ош шаарларынын билим берүү башкармалыктарынын, райондук билим берүү бөлүмдөрүнүн, жалпы билим берүү уюмдарынын жетекчилери аралыктан билим берүү технологияларын, видео сабактарды, электрондук ресурстарды жана платформаларды пайдалануу менен жалпы билим берүү уюмдарында билим берүү процессин онлайн форматта уюштурууну, мектептик жалпы билим берүүнүн, мамлекеттик жалпы билим берүү мамлекеттик стандарттын жана жалпы билим берүү программаларын базистик окуу пландарына ылайык толук көлөмдө ишке ашырууну жана температуралык талаптарга ылайык онлайн, офлайн окуу процессин уюштуруу райондук, шаардык билим берүү бөлүмдөрүнө чечим кабыл алууну, милдеттендирүүнү аткарууга тийиш. Эсептөө палатасынын Бишкек шаары, Чүй жана Талас облустары боюнча аймактык бөлүмү тарабынан 2022 жылга карата Токмок шаарынын бюджетинин түзүлүшүнө жана аткарылышына шайкештик аудит жүргүзүлгөн. Ведомстводан билдиришкендей, мэриянын жана анын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн, ошондой эле муниципалдык ишканаларынын ишине жүргүзүлгөн аудиттин жыйынтыгында 10 миллион 326 миң 600 сом финансылык бузуулар аныкталды. Коллегиянын чечимине ылайык аныкталган финансылык бузууну жана кемчиликтерди жоюу үчүн Токмок шаардык кеңешине маалымат бардык аудит жүргүзгөн объектилерге жазма буйруктар жиберилди. Ошондой эле коллегиянын чечиминин негизинде мурдагы аудиттин жыйынтыктары боюнча жазма буйруктун аткарылбагандыгына байланыштуу Токмок шаарынын муниципалдык менчик башкармалыгынын объектилери боюнча подрядчылар тарабынан иштердин наркынын 391 миң 900 сом суммасында жогорулатылышы боюнча материалдар укуктук баа берүү үчүн укук коргоо органдарына жиберилди. Ал арада шылуундар менен жемкорлордун кылмыш иши боюнча эскирүү мөөнөтүн алып салуу каралууда. Мыйзам долбоору жогорку кеңеште 2-окууда өттү. Мыйзам кылмыш жаза кодексинин 209 алдамчылык, 210 ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же коротуу, 235 алдоо же ишенимге кыянаттык кылуу менен мүлктүк зыян келтирүү жана 336 коррупция беренелерине тиешелүү. Долбоордо материалдык зыяндын ордун толтурбаса ишти кыскартууга да жол бербөө сунушталган. Демилгечи депутат Рыспек Атажанов бир жылда эле алдамчылык боюнча 20 500 арыз түшөрүн айтты. Ал эми шылуундар бир аз убакытка чет өлкөгө качып кетип кутулууда. Учурда зыяны азыраак болсо 2 жыл, кесепети оор деп бааланса 10 жылдан кийин мындай иштерди жасаган кылмышкер жоопко тартылбайт. Бишкекте издөөдө жүргөн уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын Бишкек шаары боюнча уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан ушул жылдын ноябрынан бери издөөдө жүргөн 35 жаштагы жергиликтүү тургун кармалды. Бул жаран Honda Odyssey үлгүсүндөгү унааны уурдоо боюнча козголгон кылмыш ишинин негизинде соттолуучу болуп эсептелет. Мындан тышкары ага карата кылмыш жаза кодексинин автотранспорт каражатын уурдоо беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Ал алдын ала тергөө органдарынан жана соттон качып кеткендиктен ага сыртынан камакка алуу түрүндөгү бөгөт коюу чарасын тандоо менен издөө жарыяланган. Мындан тышкары шектүү уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү катары Ички иштер министрлигинин ыкчам каттоосунда тургандыгы аныкталды. Бүгүн 13 декабрдан тарта өлкө аймагы боюнча айрым жолдор унаа кыймылы үчүн вактылуу жабылды. Бул тууралуу Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, аба ырайы жана климаттык шарттар жакшырганга чейин Ысык көл облусундагы Төпкеген унаа жолунун Каркыра бөлүгү, Боз Шахта Жыргалаң 13-15 километриндеги бөлүгү жана Барскон Акшыйрак унаа жолунун Сөөк ашуусу бардык унаалар үчүн вактылуу жабылды. Ал эми Бишкек Ош унаа жолундагы Сосновка посту менен Ош Сарыташ Иркештам унаа жолундагы Чээрчик ашуусунда оор жүк ташуучу унааларга чектөө киргизилди. Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасынын жол тейлөө ишканалары тарабынан унаа жолдорду кардан тазалоо жана инерттик материалдарды чачуу иштери тынымсыз жүргүзүлүүдө. Аба ырайынын шартына байланыштуу унаа жолдордун ашуу тилкелерине бара жаткан айдоочуларга жайкы дөңгөлөктөрдү кышкы дөңгөлөккө сөзсүз алмаштырууну, дөңгөлөктөрдүн чынжырчаларын жана күрөктөрдү алып жүрүүнү сунуштайбыз деп айтылат маалыматта.